Спорт каналдын берүүлөрүн Түз эфирде Арена программасы улантат. Саламатсыздарбы, студияда мен Адинай Курманова. Бүгүнкү программабыздын алкагында жаа атуу спорту боюнча кеп кылабыз. Жакында гана Кыргызстандын жаа атуу боюнча улуттук курамасы Түркияга барып, беделдүү делген жеңиш кубогуна катышып, анын арасында Ынтымак Мурадил уулу өлкө капчыгына күмүш байгени алып келди. Мындан тышкары Кыргызстандан катышкан Седеп Төрөгелдиева дагы 8 мыкты жаачынын катарына кирген. Мындан тышкары улуттук кураманын катарынан 7 жаачы өлкө намысын коргоп келген. Андыктан жалпы спорт сүйүүчүлөрүн экранга жакыныраак келүүгө чакырабыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Бул жолу дагы студиябызга жеңиш менен беделдүү делген мелдештен байгелүү орун менен келип жатасыздар. Жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Жалпы көрүүчүлөр менен амандаша алыңыздар. Саламатсыздар. Кош келдик. Дароо эле биз мелдешке токтололу. Бул жеңиш кубогуна сиздер биринчи жолу катышкан жоксуздар. Буга чейин дагы катышып келгенсиздер. Ал тургай өткөн жылы жеңүүчү болгонсуз десек болот. Анан бул жылдагы мелдеш кандай өттү? Кандай барып келдиңиздер? Рахмат. Бул жылы жакшы, бул жылы дагы жемиштүү барып келдик деп айта алам. Мурдагы жылы ошо коло байгени алып келсек, бул саамында келинчегим экөөбүз барып күмүш медаль алып келдик, Кудай буйрса. Бул жылы 32 мамлекеттен спортчулар келген экен. Өзүңүздөр да маек тышында айтып келесиздер. Жалпы массалык маалымат каражаттары дагы Түркияда өткөн, түркчө айтканда Фетих купасы же болбосо жеңиш кубогунун канчалык деңгээлде беделдүү экендигин айтып келишет. Сиздин категорияда 126 мырза катышкан экен. Бул канча баскычтан өттү? Кандай өтүп сиз финалдык бөлүккө чыга алдыңыз? Көп эле спорттун эрежесинде бар болуш керек. Биринчи тандоо турунда мен ошол 63 катсак, ар бир ок бирден упай болуп эсептелинет. Ошол 63 октон 48 болуп, ошо 10-чу Фетих купасында жаңы рекорд кое алдык деп айтылсам болот. Мурун 46 болчу рекорд, бул самында ошо 48 упай болуп, тандоо турунан жакшы өттүк. Андан тышкары бирден 8-дик жарым финал, бирден 4-түк болуп, ошо мен финалга чыга алдым. Финалдан венгер жаачысына отуруп койдум. Ал эми келинчегим 8-диктин ичине кирди. Андан ары 2 сантиметрлик айырма менен калып калды. Седеп айым, эми өзүңүздөн сурайын. Сиздин категорияда канча айым жарышка түштү? Кандай өттү? Бул Фетих купасы мен үчүн эң биринчи жолу болду. Мен эң биринчи жолу катыштым. Ушундай чоң мелдеште 65 жаачы кыз келди дүйнө жүзүнөн. Эң күчтүү жаачылар кыздар малайзиялык жаачылар болду Түркиядан. Анан эң ошол Фетихти мурун эле өтүп жүргөн кыздардан бул биздин эжелерибиз, сөзүн Асель Садырова жана Эмони Домокос деген бул венгриялык спортчу, белгилүү абдан Фетихтин рекордун койгон. Анан 65 кишиден биз 16га 2 кыргыз кыз кире алды. Назгүл Шапиева менен эжем. Анан мен экөөбүз 8ге да өттүк. Мен 8ге өтүш үчүн Малайзиянын чемпионкасы менен Нур Эфаниза менен чыгып 6-3 менен утуп, андан кийин Турциянын чемпионкасы менен чыктым. Бейназур Аккан деген кыз менен, абдан белгилүү тажрыйбалуу спортчу кыз. Ага 3-3 болду, тең-тең келдик. Кайра дагы окшош болуп калганда перестрелка дейт. Биз кайра атканда 6-6 болуп аттык, окшош болуп. Жаңы эрежелер кириптир. Бул жылы мурун ушундай окшош болуп калганда кайра бир ок берип туруп аттырчу да. Мында бир ок бербей эле ошол 6 октун кайсынысы жакын центрга кайсынысы жакын болсо утуп, аныкы 2 сантиметр жакын экен. Ошону менен ал финалга чыгып кеттип. Ошентип биз кыздар 1-8ге эле кирип ошондон калдык да. Ошондо жалпы канча мырза, анан канча айым жаачы бар деле? Кыргызстандан? Ооба, Кыргызстандан 3 айым, 4 мырзалар бар да. Айымдардын жыйынтыгы боюнча Седеп айым айтып өттү. Ал эми мырзалардын жыйынтыгына токтолуп кетсеңиз. Мырзалардын жыйынтыгы боюнча мен ошо финалга чыгып күмүш байгеге ээ болдум. Кудайга шүгүр. Анан бизден дагы Токтоматов Бакыт деген байкебиз барган. Ал дагы 3-орун үчүн күрөшүп,
Турция мамлекетинин жаачысына отуруп койду. Ошо менен 4-чү болду аба экөөбүз. Сиз бул мелдешке өткөн жылы да катышып келгенсиз, анан бул жылдагы айырмачылыктары, өзгөчөлүктөрү кандай болду? Балким катышуучулар көп келди. Эмнеси менен айырмаланды? Мурдагы жылкысы деле кыйын болгон деп айта алам. Себеп дегенде биз жаачыларга погода көп нерсени чечип коет. Себеп дегенде баягы жамгыр жаап же шамал болуп аткан учурда бир аз тоскоолдук болот. Мурдагы жылы ошондой болгон, шамал жаан болуп, анан бир аз кыйынчылык болуп, бирок анда деле деңгээл бир аз жакшыраак болгон. Бул самда дагы мындай деңгээл абдан жакшы болду. Бул погодага, аба ырайына байланыштуу. Бул самда аба ырайы абдан жакшы болуп берди. Ошол моменттен пайдаландым деп айта алам. Өзүмдүн дагы даярдыгым Кудайга шүгүр жакшы эле болуп барган. Ошол себептен жакшы результат көрсөтө алдык. Бул Фетих купасы, 10-чу купасы бул башкача өттү. Анткени былтыр бул 32 мамлекет эле катышкан, 32 спортчу да. Ар бир мамлекеттин эң жакшы, эң мыкты жаачы айымы, анан жаачы мырзасы барган да. Бул жылы ачык каттоо болгон үчүн ар бир мамлекет 7ден даже көп 15 жаачыга чейин жиберип атты да. Ошон үчүн өзүн мен мыктымын деп эсептеген жаачылардын бардыгы барып, анан былтыр 16нын ичине кириш үчүн 20 балдан өйдө атсаң кирчүсүн да. Быйыл 31 балл болду да, проходной балл. Бул абдан эле жогорку көрсөткүч. Анткени 31 балл дегенди коңшу өлкөлөрдө чемпиондор да атпайт да. Ал немеге жете элек да деңгээлге. Анан бизде ошол 2 айым, анан 2 мырза ошол деңгээлде атат экен. Анан 16га кирди. Бул абдан эле быйыл чоң да өстү да былтыркыга караганда. Финалдык бөлүктө венгриялык спортчуга жеңдирип койдум деп айттыңыз. Эсеп айырмачылыгы кандай болду? Эмне жетишпей калды? Айта берсем, эмелер көп деп коеюн. Мындай болду. Себептери көп. Ал негизи абдан жакшы аткан жаачы биздин атабыз менен тең эле киши деп айтсак болот. Абдан өзү жашы 60ка барып калган, абдан тажрыйбасы көп жаачы. Биздин көчмөндөр оюндарына да келип, 2 түрк жана кыргыз путасынан 2-нчи орунду алып кеткен. Тажрыйбасы мол жаачы менен кездештим. Мисалы 9 ок менен ата турган болсок, аныкы 6 от ийди, меники 3 от тийип калды. Меники баа толкундануу болуп калды. Ошондой болуп калды да. Мен кошумчалап кетсем болот. Ошол жакта бизди ошо куттуктап, андан кийин бүт баары келип, казактар деле айтып атат да. Эми баары бизде кучность деген понятие бар да, октор бир жака топтолуп, анан сол жака ынтымактыкка токтолуп калды. Үчөө кирип, үчөө мындай тийбей калды да. Бирок мындай атышы мимо аткан жок, именно бир жака просто очковой зонага кирбей калды, но техникасын, өзүнүн немесин көрсөтө алды. Ошондо деле утулуп калгандар бар, абдан тийбей өйдө ылдый учкан, ынтымактык бир жерге эле октор топтолуп, просто очковой зонага кирбей калды да. Эң сонун бул дагы биздин жаачылардын улуттук кураманын өсүп жаткандыгы, жыл сайын деңгээли көтөрүлүп жаткандыгынан дагы кабар берсе керек. Дал ушул жеңиш кубогу жаачылар боюнча сиздер дагы айткандай бир беделдүү деп айтылып келет. Анан бул мелдештен кийин, Кыргызстанга келгенден кийин дагы атайын сыйлоо аземи дагы кичинекей болсо дагы өтүптүр. Азыркы учурда биздин жаачыларга ушундай мелдештерден жеңип келгенден кийин кандай колдоолор көрсөтүлүп жатат? Бизде мурдагы жылы мен келгенде дагы биздин спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция тосуп алган, өзүбүздүн Салбурун федерациясынын менеджери Нуралиева Нурнуска эжебизге да чоң ыраазычылык айтып кетели. Себеп дегенде биздин ушундай кичинекей жеңишибизди абдан чоң кылып, баягы өзү күйүп, ушинтип бизди колдоп жүрөт дайыма. Ооба, бул мотивация берет, тосуп алуу. Биз дагы өзүбүздүн окуучу кыздарыбыз башка региондордон келип калса деле мелдештерден тосуп алганга аракет кылабыз. Ушинтип бири-бирибизди колдоп турганга аракет кылабыз дайыма. Спорт департаментинин башчысы Шабданбаев Кынат Кенешевич тозуп, жана дирекциянын орун басары Раим агай тозуп, бизге ынтымакка ардак грамота тапшырды. Жана
көп мындай өзүнүн эле сөздөрүн айткан бизге ошол деле абдан чоң сыйлык. Анан ынтымак экинчи орун фетихтен алган үчүн спорт эл аралык спорт чебери болуп уже ошого документтер даярданып атат. Дагы кошумчалап кетейин, тиги көптөгөн колдоолор, кабыл тилектер болот. Баарына убакыттан пайдаланып рахмат айтып кетем. Анан бизде ошо улуттук кийимдерди аздектеп багып жүргөн биздин Асел Калканова деген эжебиз бар. Жолдошу биздин байкебиз дагы да өзү скульптор болчу. Анан атайын ынтымактын эмесине жеңишине деп темирден эме кылып жасаптыр, куюп. Менин айкелимди жасашыптыр, жаачы депчи. Анан аябай көрүп абдан ыраазы болдук. Бул сыйлыктарыңыз менен куттуктайбыз. Өзгөчө эл аралык класстагы спорт чебери деген наамды алыш бул дагы бир спортчу үчүн өзгөчө сыймык болсо керек. Азыр эми Кыргызстандагы мелдештерге кайтып келели. Буюрса дагы алдыда эл аралык мелдештерден көрө алат болушубуз керек. Сиздерди жылдын эсебинен алсак, жалпысынан 3 мелдешке катышыпсыздар. Булар 9-майдагы жеңиш күнүнө карата, Нооруз майрамына карата жана Тоң районунда өткөрүлгөн мелдешкени. Кыскача ар бир мелдешке токтолуп өтөлү. Биринчи 9-майга токтолгум келип жатат. Бул алыскы Баткендин Кадамжай айылындагы Хальмион айылында өткөрүлдү. Биз дагы ошол жактан түз эфирде көрсөтүп бердик. Бул мелдеш өзгөчө болду десең болот. Өзгөчө себеп айымдар арасында көрсөтмө катарында жаатуу боюнча бир программа даярдалган экен. Бул Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлдү. Ушуга токтолуп кетсеңиз. Ооба, көрсөтмө болду. Жаачы кыздар биздин Нуралиева Нурнуска эжебиздин тобунан, анан Салбурун Федерациясынын жаачы кыздары кошулуп, анан жетиген инструменттин коштоосунда Бактыгүл Абди жетиген коштоосунда 2 мишень коюп, 2 пута коюп, биздин кыздар өзүнүн кичинекей программасын көрсөттү. Анан дагы 20 кыз, бул республикадан бүт чогулуп, 20 айым жаачы кыздар катышып, биз өзүбүздүн күчүбүздү сынадык. Анан ошол жактан биринчи орун буйруп, алтын медаль алып келгем. Алда мага абдан жакшы мындай түрткү болду. Фетихтин алдында мындай чемпион, Кыргызстандын чемпиону болуп кетиш дагы да. 20 айым катышты. Анан ошол Хальмион айылында ошол мелдеш өтүп жаткан кезде аябай аба ырайы ысык болду да. Анан канчалык бул сиздерге таасир этти? Абдан эле таасир этти. Кээ бир эжелерибиз мындай кыйналып жатышты, но мен өзүм кесибим боюнча гид котормочумун. Анан ушундай тоолуу, ар кандай мындай аба ырайына аябай көнгөн болчумун да. Мага может быть ошонусу жардам берип кетти. Мындай кыйналбай эле, жакшынакай эле жүрдүм, бирок бүт кыздарды шаардан келгендер байкаштырдым. Абдан кыйналып, давлениясы түшүп, же көтөрүлүп ушинтип эле жатты да. Анткени абдан кургак, анан күн, анан ал жакта шарттар бул Чолпон Атадай эмес да. Анан ошол да абдан таасир этти да. Эми сизге кайрылалы. Сиздин категорияда канча мырза жарышты? Анан бул мелдеште сиз дагы экинчи орун алдыңыз, э? Ооба. Бизден 20дан ашык жаачы катышты. Ысык мага көп деле ошо келинчегим айтып кеткендей көп деле таасир берген жок. Бага кечке эле суу ичип атканыбыз болбосо деп эми. Финалга чыктык. Өзүбүздүн Сапаралиев Шарабиздин деген азыркы жакшы чыгып келаткан байкебиз бар, жаа боюнча. Анан башында ал байкебиз баштаганда ошо экөөбүз чогуу тренировка кылып, сенден бирдеке үйрөнөйүн деп Бишкекке келип, биздин үйгө дагы баягы чогуу конок болуп, ушинтип бизден бири-бирибизге тажрыйба алмашканбыз. Анан ошол байкебиз менен чыгып утулуп калдым. Андан да ушинтип эле финалга чыгып утулуп жүрөм деп коеюн. Сизде буга чейинки мелдештерден алтын барбы? Буга чейинки мелдештерден 2019-тан баштап кээ бири эсимден чыгып кетти, кээ бири деле ошо экинчи орун алып калган болбосо, Кудай буйруп биринчи орундар деле алып жүргөм. Анан бул жылы сиз үчүн күмүш медалдар бөлүп жаткан экен, э? Нооруста алтын медаль алдым. Абдан чоң упай менен, 19 упай менен. Мен негизи ар бир жаачы аткандан кийин өзүнүн тренери же ишенген кишиси барып туруп очколорду санашып сүрөткө тартып кетет. Анан ошо Ноорузда абдан чоң мындай отрыв менен деп орусча айтканда ынтымак уткан 19-3 менен да өзүнүн финалда.
Ноорузда бизде кээде ушундай болуп калат баягы бизде өзүбүздүн техникабыздан башка бул жаа жебелер дагы аябай роль ойнойт да. Анан кээде башка жааны заказ берип алабыз же жебени которгондо баягы аябай бири бирине дал келип, ошондон да көп нерсе эме болот да. Көз каранды болот. Көз каранды болуп, ошол кээде ошондой болуп абдан жакшы очколорду набирать эткенге мүмкүнчүлүк болот да. Жаа боюнча айтып калдыңыз, ушул эле Түркияда өткөн мелдеште өзүңүздөрдүн жаагыңыздар менен катышасыздар да. Ошол көптөр эле ушундай суроо беришет, баягы тияктан беришеби же өзүңөрдүкү менен барасыңар деп. Албетте өзүбүздүкү болот. Өзүбүздүн баягы жебелер окшош болгону менен деле ар бир жебелерге нумерация кое алабыз. Ар бир жебе ар кандай учат да, баягы чыгыштан жасалгандан кийин баардыгы идеально түз учпайт. Анан ошолорду да учитовать этебиз. Ачык эле айтып коеюн деп коем секреттеримди. Анан жаа дагы өзүбүздүкү болот, ооба. Эл аралык мелдеште ушундай курал жабдыктарына да көбүрөөк маани берип текшерет болуш керек. Анан сизде биздин Кыргызстанда колдонуп атып жүргөн жаалар канчалык деңгээлде ушундай эл аралык стандартка жооп берет? Бизден эки жерде ушундай жааларды жасайт. Бизде болот деген агайыбыз бар. Бул Бөкөнбайда да, Тоңдо. Албайкен жаалары менен деле биздин башында баарыбыз эле ошол жаалар менен чоңойгонбуз. Анан ал жаалар баягы основасы башкача материалдан жасалат. Анан мындай алыстыкка атканда алар бир аз алыс болуп калат да. Ошонун себептен биз башка Венгриядан же болбосо башка өлкөдөн алдырабыз. Основной Венгриядан алдырабыз жааларды. Октор боюнча айтып кетсем, ынтымак 1 жылдан бери өзү окторду жасап жатат. Анан биздин өзүбүздүн окуучу кыздарыбыз бар. Аларга да окторду жасап берет. Анан Түркияга, анан жанагы Баткенде мен атпадымбы, ошол октордун баарын ынтымак өзү жасаган. Бизде ар кандай октор болот, бамбук же сосна деп коет, кайындан эле ынтымак ошо эки түрүнөн жасап, ошо өзү айтып берсе болот. Бизде жебелерди эмнеге мен өзүм жасап баштадым, бул өзүмө бизнес катары эмес. Бул баягы өзүбүздүн окуучуларым болобу, өзүм болобу, келинчегим болобу, ок жасаганда баягы өзүң жасаган бир жакшы да. Себеп дегенде кайсыл канча дистанцияны метрге ата аласың, ошого жараша анан мунун ар бир адамдын тартуусу бар да, кулачы. Ошого жараша да октун кыска узундуктарына, анан салмактарына жарап мен өзү ошондой кылып подгонять этип жасайм да. Өзүбүздүн окуучуларга да ошентип жасап берем. Анан башка жактан алдырайлы десек, ал жактан бир ай күтүш керек, бирок ал келгенин огуңдагы баягы өз каалаганыңдай болбой калат. Ошол себептен ушундай кадамга бардык да. Венгриядан алдырабыз деп айтып калдыңыз. Ал жактан келген октор канча кымбатпы? Анан алардын айырмачылыгы кандай болот? Айырмачылыгы ачык айтканда жок. Анан кымбатыраак болот. Андан көрө өзүбүз жасаган арзан да түшөт, өзүбүзгө да жеңил, бат болот да. Мисалы, көп эле мелдештерге катышып жүрөсүздөр, эл аралык мелдештерге, анан жаачылар менен өз ара маек болуп, окторун караган учурлар көп эле кездешсе керек. Мисалы, биздин коңшу өлкөлөр кандай окторду колдонушат? Сиз жаачылар менен аралашып жүргөндө суроо бересиз, кандай койму? Негизи мындай, ким жакшатып, ким эме болсо ошонун жаасын жебесин барып карайт да, кандай немен атасың депчи. Барып эле жаасын жебесин көрсөтчү, эмне жаа, эмне ок деп. Ушундай да. Казактарда мисалы өздөрүндө бар жасаган, алар деле көбүнчө азыр Турция ок жасаган боюнча күчтүү, ошол жактан кылат. Же болбосо бизден заказ кылышат ушундай. Өздөрүндө да бар да. Жаалар боюнча айтсак, биз ошо биздин команда основной эмеден атабыз, Венгриянын жаалары менен. Андан тышкары башка Англиядан да заказ кылып калабыз, салттуу жаалар да. Арена программасын түз эфирде улантабыз. Бүгүн биз программабызда жаа атуу спорту боюнча кеп кылып жатабыз. Жогоруда дагы белгилеп өткөндөй, Кыргызстандын жаа атуу боюнча улуттук курамасы Түркияга дагы жеңиш кубогуна катышып, анын арасында Ынтымак Мурадил уулу күмүш байге менен Кыргызстанга кайтып келди. Ал эми алардын арасында Седеп Төрөгелдиева 8 мыкты жаачынын катарына кирген. Биз болсо маегибизди улантабыз. Эми сиздердин машыктыруучулук боюнча сурагым келип жатат. Өзүңүздөр спортчу катары мелдештерге дагы катышып тим болбой, өзүңүздөр шакирттерди тарбиялап келесиздер. Азыркы учурда колуңуздарда канча спортчу машыгууда, алардын жаа спортуна кызыгуусу кандай?
кандай машык кылып жатышат? Кыздарды көбүнчө эле сиз Кыздар боюнча сиз баштап бериңиз. Азыр биздин көз алдыбызда 5 кыз бар. Ал эми абдан мындай 3 жылдан бери машыгып келе жаткан кыздар. Ал кыздар Баткенге барып, Ноорузда 1 жана 3 орунду алып келишти республикалык чемпионатта. 1 жылдан ашык аларды машыктырып жүрөбүз, бирок алар жаага келгени 2-3 жыл болду да. Андан тышкары 9 майга Баткенге кетип баратканда биз 1 жума мурун барып туруп, Баткен областын Жалал-Абад жана Ош областын кыдырып мастер-класстарды бердик. Ошол жактан жаага абдан кызыккандар болуп, биздин телефондорду алып, онлайнда машыгуу өткөрүп атабыз десек болот да. Аларга укторун, жааларын кандай колдонуш керек, ошол боюнча өзүбүздүн тажрыйбаларыбыз менен алмашып, ушинтип Ош жергесинде жаатууну мындай популяризация кылыш үчүн өзүбүздүн мындай салмыбызды кошуп келдик да май айында. Ынтымак мырза, сиз мырзалар боюнча токтолуп өтүңүз. Анан ушул сиздеги машыгып жаткан окуучулардын жаштары канча? Бизде канча 6 класстан баштаппы? Бизде 6 класстан баштап. Бизде основной жалаң эле кыздар келет жаатам деп. Анан кичинекей 6 класс бир 2 бала бар. Ошолорду карап турам. Негизинен жалпысынан карай беребиз. Основной бирок седеп эме кылат да, карайт да. Мен баягы техникаларын, окторун эмелерин подгонять этип карап берип турам. Калганын седеп карайт. Негизи кыздар абдан Инстаграмдан болобу, Фейсбуктан болобу көбүнчө кыздар эле көрүп, ошо жаага абдан кызыгышат, ат үстүндө жаага да кызыккан кыздар. Мырзалар бар, бирок кичине алар өзүлөрү өзүнчө машыкканга жакшы көрүп, ушундай да, бирок ынтымакка көбүнчө эле алар чалып, жазып, именно технический жагынан консультация алышат да, кандай ок алам, кандай жаа алам депчи. Кыздар көбүрөөк экен, ал эми мырзалардын кызыгуусуна эмне жетишпей жатат? Аларга кандай мотивация жетпей жатат деп ойлойсуздар? Ошону билбейм. Неге жок балдар? Бизде негизи кыргыздардын кыздары ушундай баатыр мүнөзбү, билбейм, жаанын көрсө эле менин атам деп эле ушундай келишет да. Анан эркектер, мырзалар күнүмкү жашоо менен алек болуп мындай чыга албай калышабы, билбейм, бирок бир киришсе алар мындай тыштап кетпейт да. Анткени кыздарда кызыгуу көп болуп, кичине 1 жыл, 2 жыл анан күйөөгө чыгып кетеби же бир нерсе болуп ушундай кетип калышы мүмкүн да. Мисалы мен алсам, мен 6 жылдан бери машыгып келем, анткени менин жолдошум ушул жакта болуп, ошону менен мага бул оңой да, машыгууга чогуу барып, чогуу машыгабыз. Анан бизде бул жаатуу спортту бир эле Кыргызстанда өтө бербейт да, Кыргызстандын 7 аймагына чейин барабыз, 7 областыначы. Анын ынтымак дайыма жанымда болот, бул үй бүлөгө оңоюраак да, өзүмдүн үй бүлөмдү таштап кетип калбайм да. Анан анда чет өлкөлөрдө болгон турнирлерге да, мына Саудовский Аравия, Кытай, Турцияга да барып келип атабыз. Ал жакка да мындай жолдошум менен барып мага оңоюраак болуп атат да. Ал эми жаатуу боюнча сиздерден машыгууну каалагандар болсо, кантип ким аркылуу кайрылса болот? Бизде көп тармак аркылуу эметип атышат, себептен биздин жааткан эжелерибиз, байкелерибиз баары эле баягы өзүнүн колдон келген жардам берип келгиле дейт. Анан бизге дагы кайрылса болот, соц сеттерден Салбурун Кыргызстан десе, ошо биздин страничка чыгат. Ошол жалпы эле Салбурундун эмеси бар, ошол жак менен байланышса болот. Сөдөп Терегөлдиева деп издесе болот, Ынтымак Мурадилиев уулу деп издесе болот. Азыр айтып кетсем, бизде Кыргыз-Түрк Манас университети жакшы колдоо көрсөтүп атат. Алар өзүнүн жаңы футбол аянтчасын бизге берип, таласын, чоң футбол таласын, ал жакта биз ошо Фетих купасына күндө машыгып жаттык да, эртең менен күндө барып 70 метр ошол жактан эле чыгат экен, түз мындай ылайыктуу, ылайыктуу биздин стандартка ылайыктуу, жакшы бизге аянтчасын берип, өздөрү колдоосун көрсөттү. Ошо Турцияга барат экенсиңер, биздин жерибизге жакшы машыгып алгыла деп. Анан ошол жакта эле бизде машыгуулар болот, ошол жакка келип катышса болот бизге. Шакирттериңиздер дагы бар, өзүңүздөр дагы мелдештерге катышасыздар. Анан негизи эле сиздердин күнүмдүк машыгуу процессиңиздер кандай өтөт? Кандай тартипте болот? Биз чоң соревнования деги эле бардык соревнованияларга
биринчи очередтен өзүбүздүн шакирттерибизди бир аз эме кылып, кайра кайталап бир сыйра үйрөтүп, бир программаларын берип, анан өзүбүз тренировкаларга аракет кылабыз. Биз бара-бара ушу бир аз тажрыйба алдык. Мурун көчмөндөр оюндарына катышырда акыркы күнгө чейин тренировка кыла берип, спортивный эмени билбейбиз да, анан аябай чарчап киргенбиз да, ал мелдешкечи. Анан абдан баягы жаман жыйынтык көрсөткөн болгонбузда, ага карабай элесе деп экинчи орун алган кореец тилиненчи. Азыр болсо бир аз өзүбүз да билип калдык. Анан биздин федерациянын президенти Акунов Алмаз агайыбыз дагы ошо спорт эмесин бүткөн, физкультурныйды бүткөн. Ал ошо спортивный психологияны кантип машыгыштын баарын билип турат. Анан бизге дагы айтып турат, мындай кылгыла, мынча эс алгыла, эмеге мелдешке жакындаганда кыска тренировкалар менен уланткыла депчи. Азыр ошол машыктыруу жагынан өзүбүздү машыктырабыз да. Эң сонун, ал эми Кыргызстандын бардык аймагын карай турган болсок, жаатуу спорту кайсы аймакта көбүрөөк кеңири жайылган, анан кайсы облустарда дагы биз иш аракеттерди кылышыбыз керек, анан мелдештерде ошол кайсы спортчулар көбүрөөк сиздерге атаандаштык болот? Биз жаатууну сүйлөсөк дароо эле тоңду ойго алыш керекпиз эсибизге. Анткени жаатуу спорту тоңдон башталган. Алмаз Акунов агайыбыздын федерациясы ошол жакта түптөлгөн. Ошол жакта эң биринчи жөө жаачылар жана эң биринчи ат үстүндө жаачылар болгон. Анан дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жеңүүчүсү, алтын медалдын жеңүүчүсү 2016 жылкы бул Алмаз Акуновдун иниси эле Азамат Акунов болгон. Бул эң биринчи жаачылар. Андан кийин бул чүй жергесинде абдан өнүккөн. Анткени бул чүй десек эле, эми Бишкек деп айтсак болот да, Бишкекте десек эле, бирок бул бишкектик жаачылар эмес, просто көп Кыргызстан республикадан чогулуп алсак, алар баарысы Бишкекке жакын болуп, Бишкекте машыгуубузду өткөрүп, анан пропискабызда Бишкек экен, анан Бишкек чүй жергесинде көбүрөөк жаачылар болгон. Анан кичинеден нарын кошулуп, анан өтүп талас кошулду. Бул ынтымактын агайлары бар. Ошо талас кошулуп, ынтымак таластан келип, анан акыркылардан болуп ош кошулду. Бирок акыркыдан да болуп кошулганы менен, бирок азыр алдыңкы эркектер азыр акыркы оюнда бул Баткенде биринчи орунду алган. Бул Сапаралиев Шарабизин, ал ош жергесинен. Ошол акыркы кошулса да абдан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Бул Ош, Жалал-Абад, Баткенди алсак, биздин өзүбүздүн окуучубуз Баткенден Бактыгүл Абдижетиген, Абдисаламова өзүнүн фамилиясы. Ал кыз ошол бир жылда кошулуп абдан чоң результат көрсөттү да. Анан бул Ош жакта канча региондор бар, ошол жакта кишилери да көп экен. Азыр мындай популяризация болуп, кишилер көптөн кошулуп, анан жакшы результаттарды көрсөтүп атат да. Демек, азыр Кыргызстанды кенен эле бардык аймакта жайылып келет. Жалпы азыр машыгуу боюнча Түркиядагы мелдештин астында Кыргыз-Түрк Манас университетине машыгуулар өттү, стандартка жооп берет деп айтып калдыңыздар. Ал эми биздин жаачыларыбыз машыгууларын кайсы жерде, кайсы талаада өткөрүп келишет? Мисалы, өзүңүздөр айтсаңыздар. Мисалы, биз өзүбүз деле шаардан бир аз сырткараак жашайбыз, өйдөрүк жагында. Биздин машыккан жерибиз эски мектептин эски полясы да, футбольный поле, там волейбольный, баскетбольный, ошо каралбай алган жер болчу. Ошол жердин баягы чөптөрүн, эмелерин тазалап, ошол жерге машыгабыз. Субботник кылып, чөйүн чаап, ошол жакты өзү ыңгайлаштырган да. Же болбосо өзүбүздүн үйдө бар, бир аз кызыл иш жер, соседибиздин огородуна өтүп кеткенбиз. Ошол жакка чыгып алып, алыс дистанцияны ошол атабыз да. Ушул бизде Бишкек то жакта турабыз да, ал жакта бүт жакта эле талалар түз эмес да. Любой жагына барсак эле, анда биздин огороддо эле кичине мындай уровень берип кетет. Анан ал жакта ата берип туруп, анан түз жерге барганда башкача да. А вот фетикке барганда ал жак түз жерде, ошон үчүн биз Манас университетине атайын кайрылып, алар колдосун көрсөтүп түп-түз жерге атыш керек болуп, бир 10 күнчө ошол жакта машыктык да.
Эң сонун эми коңшу өлкөлөр менен бир аз биз салыштырып өтөлү. Азыркы күчтүү спортчулар деп түркиялыктарды айтып өттүңүздөр. Ал эми жалпы тарыхыбыз, спорттук мектебибиз бир болгон, ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу биздин Борбордук Азиядагы өлкөлөр менен салыштырсак, биздин спортчуларыбыздын деңгээли кандай, биз канчалык деңгээлде алар менен атаандаштык жарата алабыз? Мактанып кетейинчи деп коем. Бизде Өзбекстан, Тажикстан, бул Өзбекстанда бир аз атып жүрүшөт, бирок көп количествого чыга элек да. Анан Казакстанда абдан көп жаачылар бар. Баягы чоң международный турнирлерде бирок биздин спортчуларга Кудай буйруп биз эметип кетип атабыз. Анан бирок эми биздин утканыбыз казак бир туугандардын утканы дегендей ошо биздин агаларыбыз да айтып кетет. Мен бул Фетик купасынан 2-чи орун алганда биз сенин алганың биздин алганыбыз себеп дегенде биз жаш муундарга сени айтабыз депчи, себеп дегенде ал мына ынтымак эң биринчи эл аралык турнирин эң биринчи орунун мына бул Казакстандан келип алып кеткен депчи. Ошо 2018-жылы Улуу дала көчмөнчүлөр алеми деген фестивалга барып, ошол жакта мелдеш болгон. Тоже 16 мамлекеттен катышкан. Ошол жактан мен биринчи эле катышып, анан биринчи орун алып, анан ошо Казакстандык ошо биздин байкелерибиз ошону эме кылып сыймыктануу менен айтышат да, бул ынтымак, бул жактан биздин жерден келип эме мындай түшөөсү кесилген депчи. Анан биз дагы сыймыктанып эме кылабыз ошо байкелердин колдоосуна. Казак жаачыларын биз тез эле өзүбүздүн чемпионаттарга чакырып атабыз. 31 август 21-жылы биз чоң эл аралык турнир өткөргөнбүз. Анан Казакстандан 30га жакын жаачылар келип бизге катышып активдүү кетишкен. Анан Кыргызстандан чакыруу десе алар дароо макул да. Эмне үчүн? Анткени Кыргызстандын жаачылары менен барып бир талаада күч сынаш буларга абдан жакшы тажрыйба алып келеткен да. Анткени кыздары мага келип айтып атат да, силерден биз үйрөнөбүз, кантип эс алышты, кантип концентрация алышты, кантип атышты. Анткени силер бул өзүлөрү да ошо бүт соцсеттерин жазыптыр. Биздин кыргыз бир туугандар булар жаатунун элитасы депчи. Ошол сөздү деле окуп биз сыймыктанып атабыз да. Ошол менен алар биздин айтат да, силердин артыңардан биз өнүгөбүз, биз силерден үйрөнөбүз деп мындай. Алар бизди конкурент көрбөй, бизди окутуучу көрүп атат да. Анан такай эле келип турат. Анан ушундай международный соревнованияларга чыкканда дайым бизди поддержка кылып, жакшы карашат да. Анан биз абдан жакшы мамилени кармап турабыз да алар менен. Улантып кетейин, кошмо болуп коеюн. Бизде ошо Орто Азияда биринчиден болуп ошо сальто жааты боюнча спорт чеберин берген. Бул бизде Кыргызстанда эле болду. Анан эң биринчилерден болуп ушул жаатууну баштаганда эле биздин Акунов Алмаз агай баштаган, ошо биринчилерден болуп Кыргызстанда башталган деп деле айтсак болот да. Бул 200 жылдан берки ошо унутта калып калган биздин жаатуу өнөрү ошо Акунов Алмаз агайыбыз ушинтип баштап, анан калган улантуучу болуп биз болуп ошо жакшы жөрөлгө болуп атат да. Эң сонун бизге бөлүнгөн убакыт тез эле соңуна чыгайын деп калыптыр. Мен сиздерге атайын кагаздарды берген болчумун. Кыска суроолорго тезирээк жооп берели. Оюндун шарты мен сиздерге түшүндүрүп бергем. Ким машыгуу талаасына эрте барат? Экөөбүз чогуу барабыз го. Чогуу барасыздар. Кайсы бир мелдешке катышуу боюнча ким чечет? Экөөңүздөрдүкү эки башка болду. Ким көп уктайт? Эртең мененки же болбосо кайсы бир машыгуу болбой калса ким көбүрөөк сүйүнөт? Машыгуу болбой калса. Ким мелдештин алдында башка атаандаштардын видеолорун көрүп чыгат? Сиз көрбөйсүз? Жок, мен өзүм. Ынтымакка эч ким менен иши жок. Өзү эле машыга берет, э? Ким социалдык тармакта көп отурат? Мен. Ким эс алуу күндөрү деле машыгуу өткөрөт? Ким окуучуларын көп урушат?
Ким социалдык тармактарда башка атаандаштары менен көп мамиледе болот, сүйлөшүп турат, баарлашып турат. Ким мелдештен жеңилген учурда бири-бирине айтпайт. Же болбосо мисалы сиздер өзүнчө бөлүк катышкан учурлар болду эле мелдешке? Жок, чогуу. Дайым, ар дайым чогуу. Анда кийинки суроо болсун. Эртең мененки машыгуулар болбой калган учурда окуучуларына же болбосо окуучулар кечип калган учурда ким жаза берет? Мен. Ооба. Мен пунктуальность боюнча абдан строго. Эң соңу мына ушундай кыска суроолор ушундай болду. Азыр болсо мелдеш бул сезон ортолуп калды десек болот. Жылдын аягына чейин сиздерди кайсы мелдештерден көрө алабыз? Чоң эле азыркы мелдеш бул ислам оюндарында, ушул жылы ислам оюндарына ошол именно салттуу жаатууну киргизишиптир. Кудай буюрса, Седеп экөөбүз дагы бизден тышкары 4 жаачы, Кудай буюрса, августта болот. Август айында 9-18 август Коня шаарында, Турцияда 5-чи ислам оюндары болот. Бул бул Фетих купасынан кийинки эле оюн да, абдан чоң. Анан эрежелери так эле ушу Фетих купасындай. Түрк эрежеси менен. Түрк эрежеси менен. Андан тышкары күчмөндөр оюндары Кудай буюрса ушу маалымат угуп атабыз, болот депчи. Ошо эки чоң международный оюн бар. Андан тышкары биздин 31 август Кырчында өтөт. Тоже 20дан ашык 30га жакын мамлекеттен келет деп күтүп атабыз. Андан тышкары Кыргызстандын ичинде дагы мелдештер 16-сында болобу. Бул Манас кубагы деп, Манас университетинин аянтчасы ачылып атыптыр, салттуу оюндар боюнча. Ошол жакка ачылышы аземине бизге чакыруу келди. Ошол жакта Манас кубагы жаатуу боюнча болот экен. Ошол жакка катышабыз. Эң жакын эле ошо 16-июнь. Анан 23 июнда Жемчужина Кыргызстана, ошол жакка катышабыз. Андан кийинки эле ислам оюндары, анан өзүбүздүн кубак международный 31 август, анан көчмөндөр оюндары. Бул жылы дагы жаатуу боюнча көп мелдештер болот экен. Негизи жаатуу боюнча мелдештер азыраак болот. Байкашым боюнча бул жылы сезон үчүн жетиштүү деңгээлде эле мелдештер болот окшойт. Түрк эрежелери боюнча өтөт деп калдыңыз. Ал эми Кыргызстандагы жаатуу боюнча мелдештер кайсы эреже менен өтөт? Бизде Салбурун Федерациясынын жаатуу эрежеси бар. Бул 35-40 метр. 35 окко атылат, ар бир дистанцияга 35, анан 40 метрге. Анан бизде табак атуу бар, ат үстүнөн жаатуу бар. Табак атуу 12 метрден, диаметри 30 сантиметр болгон табакты асманга ыргытып, ошол түшкөнчө атат да. Ошол түрүнөн бар, атчан жаатуу бар, ошол. Эң сонун бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калыптыр. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса алдыдагы мелдештерде дагы Кыргызстандын намысын татыктуу коргоп, студиябызга байгелүү орундар менен келесиздер деген үмүттөбүз. Дагы бир жолу сиздерге рахмат. Бүгүнкү арена программасында жаатуу спорт боюнча кеп кылдык. Студиябызда конокто жакында гана Түркияда өткөн Жеңиш кубогу мелдешинде күмүш байгенин ээси болгон Ынтымак Мурадили уулу, ошондой эле мыкты 8 жаачынын катарына кирген Седеп Төрөгелдиева студиябызда конокто болду. Ал эми программаны мен Айдинай Курманова алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча.